Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү. Ушул жашка келип мен мындай интервьюларда ушул суроону эч ким бере элек болчу. Сенин ушул сурооң өзгөчө суроо болду. Оорудубу? Той топуру деп мен немедемин баарын филармонияны чыйыштырып койдум ошентип. Оштун самсы менен, оштун ашы менен алдап жатасызбы? Ошентип тоңдук жигит азыр ашып босчу болуп. Үч жолу чоң бойман түштү да, эми алды. Өзүм карайм деп ушундай алып келгенде, колума алып келгенде өтүп кетти да. Саламатсыздарбы? Мен Жумакеева Жанара Жумакеевна медцентр КЖ клиникасында лор дарыгери болуп эмгектенем. Сиздерге тарсылдактын жарылуусу жөнүндө айтып бергим келип турат. Тарсылдак кайсы учурда жарылат? Кулакка травма алганда, өнөкөт кулактан ириң акканда жана кулакты убагында дарылабаганда тарсылдак жарылышы мүмкүн. Эгерде сиздин кулагыңыздын угушу начар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин клиникада кулак угууну жакшыртуу боюнча бардык операциялар жасалат. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиоголова. Биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Дам программасына дайыма сиздерге кызыктуу маектерди жана өтө даамдуу тамактын рецепттери менен бөлүшөбүз. Кайсы бир билдирүүлөрдүн астынан бир айым абдан суранды эле. Назира айым, сураныч расмий каналыңыздарга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Дилшат Кангелдиеваны кандай тамак бышырат экен, деги эле каякта экен, бир кабар алып койгулачы, эмне кылып жүрөт деген сыяктуу өңдө көп деген бизде билдирүүлөр келген. Дал ошол айымдын урматына биз Дам программасына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Дилшат Кангелдиева. Кандайсыз эжем? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ушул жагыбызды бергениме Абдан кубанычтамын. Кандай жүрөсүз? Мен да кубанычтамын. Кандай жүрөсүз? Назира, жакшы жүрөмүн, Кудайга шүгүр. Мындайки өлбөгөн жанга жаз келет демекчи, жаз да келди, жазды да тосуп алдык. Майрамды да минтип өткөрүп атабыз. Назира, бүгүн сен минтип атайын суроолор боюнча, бир айымдын суроосу боюнча чакырганың мага абдан азыр күтүүсүз болуп атат. Негизи чынында бизде YouTube каналыбызда атайын комментарий бөлүмүбүз бар. Биз дайыма ал комментарий бөлүмүн биздин замандаштарыбызга ачык калтырабыз. Кайсы айымды же кайсы мырзаны көргүсү келет, балким жөн эле бир кошунасы даамдуу тамак жасайт, кошунасын тартып келебиз. Биз мындай эл менен болгон жакшы көрөбүз. Анан биздин Дам программабызда сөзсүз түрдө келген мырзабы, айымбы өз колу менен бир нерсени даярдап бериш керек да. Мен карап турсам, бул жерде бир чөп турат, жумуртка турат, уң турат, суу турат. Бул мен эмне жасайбыз? Мындай болот го. Жоктон бар кыл деп коет го кыргыздарда. Мен негизинен көп эле тамактарды жасайм. Жакшы көрөм. Допустим, пловду жакшы демдейм, манты жасайм. Уктуңар, Кудай буйрса күн жылысын, жер тамда жашайт эже. Шорпону жакшы. Андан соң самсы жасайм, баарын эле жасайм. Үйдө болгон, анан үйдө негизи биздин үй бүлөдө мужской коллектив көрөк неме кылат, басым жасайт, бирок мен жалгыз ошолорго ошондой күчтүү тамактарды жасап, иш кылса алардын курсагын тойгузганга аракет кылам. Бирок бүгүн эмнегедир баягы апамдын каттамасы эсиме түштү. Анткени бул мен бала чакта мен апам ушул баттан эле баягы борсок жасаса, мисалы үчүн, аны ачытыш керек. А бул каттаманы болсо ачытпай жасайт да. Баттан эле апам каттамасы сонун болчу, жасап анан кийин алып келчү. Биз ушунчалык тим эле өзүбүз дагы тамшанып жечүбүз. Бирок мен эң эсимде калганы үйгө конок келип калды да. Мындай аттуу баштуу жетекчилерден мындай сый конок келип калды. Анан апам баттан эле ошо каттамасын жасап баягы дасторконго коюп атат. Анан ошол эсимен кете элек да. Анан коноктор чыгып баратат да, ай ушул каттамасы сонун болуптур, аябай каттамасы сонун болуптур да. Сала кетсек болмок деген ушундай угуп калгам да. Анан чындыгында мен ошол түшүнүп калат экен да бала кездегичи. Андан бери бир топ жыл өттү. Бирок эми мен ар дайым каттама жасабайм, бирок чанда жасайм. Кээде сагынып калганда ошо апамдын каттамасындай кылып жасайм да. Анан ошол эсиме түштү. Бүгүн эми баягы
жакшы Назира сенин ашканаңда турабыз. Анан кийин ошол каттаманы жасап берейинчи деп чечтим. Ал үчүн бизге эмнелер керек эжеке? Бул мындай айтканда бюджетный. Өтө деле көп нерсенин кереги жок, убакытты дагы аз талап кылат. Мынакей суу, жылуу сууга биз мына туз бар экен. Туз сөз түрдө ун, анан кийин сары майдан кылышат. Биз мына сливочный масло менен кылабыз азыр. Анда баштай берсек болот. Мен жардамым сизге кереги жок экен. Сен мага кандай анан бышырарда отту жылытып жакшымдай жыгачтардан салып чак беришим керек экен. Жакшы экен. Жумшат айым, кандай жүрөт өзүңүз? Эмне кылып атасыз? Көптөн бери сизди көрбөй калдык. Кандай жаңылыктарды бизге айтып бересиз? Же үйдө небере жытына балкып эле отурасызбы? Бул азыркы ар бир учурдун, ар бир мындай жаштын неме өзүнүн кереметтери бар да. Анан мен азыр чындыгында небере жыттап, неберем дагы уже чоңоюп сүйлөп калды. Ошо кээде убактым болгондо небере карайм. Анан биз азыр тузду эритип алалы сууга. Мындай учурда болсо сөз түрдөн баягы элчиликте жакшылыктарга, той топурга чакырып калышат. Андан сырткары ошол азыр биздин мамлекеттик искусство маданият университетинде сабак берип жатам учурда. Ошол студенттерди тарбиялап дегендей. Демек, мугалимдик кызматты аркалап келатасыз. Мугалимдик мынакей кызматка эми убакыт келип жетти окшойт. Буга чейин таптакыр убакытым болгон жок. Анан кийин неме кылып азыр убакытым ошол болуп, көп чет өлкөлөргө дагы мындай чыкпай калбадыкпы? Ковидтин шылтоосу менен чыкпай калдык. Андан кийин ушундай себептер менен токтоп калды да, бир жакшы фестивалдар, дүйнөлүк фестивалдар болчу. Ошолордун баары токтоп калган үчүн азыр биз ошол өзүбүздүн эле мамлекетибизде кызмат кылабыз. Кызмат кылып атам. Дилшат айым, айтсаңыз, мынакей сиз деген өмүрүңүздүн жаштыгын баардыгын филармонияга арнадыңыз го. Мен көрүп калат элем, кээде университеттен өтүп баратканда же болбосо ошол филармония өткөндө комузуңузду көтөрүп басып баратканыңыздачы. Анан аябай сизге суктанып карайт элем да. Анан айтат элем, кандай сулуу аял депчи. Анан бүт жаштыгыңызды филармонияга арнап, эмнеден улам, эмне себеп болду сизге филармониядан кетип калганыңызга? Чындыгында ошол жаштыгымды, ошол бүт бардык эмне деп коет, ден соолукту убакыттын баарын филармонияга арнадым. Анткени ошол студент кезден баштап 3-чү курста окучумун ал кезде. Анан бир конкурс болуп калды. Ошол кезде профессионалдар, музыкант профессионалдар арасында республикалык канча 4-чү конкурс болуп калды да. Анан ошого катышып, анан ошодон улам, анан мен ошо астыңкы орунду алганым үчүн чакырып калышты, байкап калышып, анан кийин филармония ушул Камбаркан тобу түзүлүп атат, бир сени чакырып атат деп калышты. Анан кийин мен ал кезде биз үчүн тим эле филармонияда иштесе, агойдо иштегенде болду эле. Студент кезибиз, андай ой жок, бүтө элекмин да. Эгерде баягы 5-чи курс болуп калсам дагы кайда барып иштейм деген ой келет эле да. Мында болсо 3-чү курстан эле чакырып алышты. Анан келип баягы ал жерде жанагы художественный руководитель деп койчу. Ошол жерде Эсенгол Жумабаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти, өтө улуу композиторубуз, жетекчи болчу да. Анан карап, мен жөндөмдөрүм карады. Ал топ сөз түрдө баягы Чалагыз Исабаев маркум атабыздын немесинде болчу да, атында жетекчи болчу. Анан Самара эжебиз чогуу иштечү. Ошентип Самара Токтакунова эже баары иш кылса бизди текшерип, жөндөмдөрүбүздү карап, анан кийин кабыл алды. Кабыл алдык, келип иште деп ушинтип калышты. Анан кийин аябай тим эле сүйүнгөнүм айтпа, жашпыз да. Анан кийин ошентип
баягы студенттик мезгилимде ошол филармониядагы неме жумуш менен чогуу совмещать этип иштеп калдым. Бир топ иштедим. 25 жыл иштедим. Бир мындай тыныгуу жок иштедим да. Анткени бизде аябай талап чоң болчу, декретке чыкмай жок, тияк-бияка эч жака уруксат чыкмай жок. Аябай ал жерде пропаганда күчтүү болчу, кыргыздын маданиятын баягы бүт ошол ыргуу музыкасын башка дүйнөгө, мамлекетке таанытуу болчу да. Анан биз чындыгында абдан жакшы иштедик. Биз мындай айтканда эң баштоочу болуп калдык ошол фольклор этнографиялык музыкасын ошол дүйнөнүн эң башкысы болуп калдык. Андан кийин ал көзгөсү болдуңуздар мындайча айтканда. Ошол кезде ошондой болчу. Бирок жакшы эмгектендик, көптөгөн мамлекеттерге чыктык, кыргыздын баягы немесин тааныттык. Чындыгында салымыбыз бар ага дагы кыргыздын улутун жүзүн таанытканга. Көптөгөн өлкөлөргө бардык. Эми анын баарын айтып берсем тим эле кинодо убакыт саат жетпейт деңизчи. Биз үчүн ошо башка мамлекетке чыгуу тим эле неме болчу да ошол кезде. Сыймык шунчалык ошол жакка барып биз үчүн ал мотивация болчу. Жашообузда шунчалык чоң бир стимул берген бир сонун кез экен. Жакшы эмгектендик. Андан кийин мен жекече ырдап баштадым. Бул багы ансамблдагы комуз, темир ооз комуз, жыгач ооз комуз, бул мен ойногон аспаптар болчу иштеген кезде. Андан сырткары анан ырдап, анан өзүмчөн жекече ырдап чыгып баштадым. Ошо жекече ырдап баштаганда бир аз анан чыга баштаганда чакыруулар көп болуп калды. Чакыруулар жекече эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттен да чакыруулар болуп калды. Анан ал жактан канча мындай ошол мен ойногон аспаптарда ырдаган ырларды жаздырганга да чоң мүмкүнчүлүк берди мага. Мен мындай өзүмдү чындыгын айтканда мындай развивать эте алдым да. Демек, бир жаңыланууну калаган үчүн жумуштан кеткен экенсиз да? Мен өзгөрөйүн дедиңизби? Булугуп кеттиңизби? Анткени бар коллектив менен элестетиңиз, бир жерде 25 жыл бир жерде отуруп калгандай сезилди бир четинен, экинчи четинен анан ошо чакыруулар көбүрөөк болуп калганда, анан мындай улам суранып чыга берген дагы мен үчүн оор келди чындыгында. Анан баргың келет, анан топтон чыкпашың керек, ушундай болуп калды. Анан эчтеке эмес, бирок ошол кадамды өзүм да көптөн бери ойлонуп жүрдүм эле. Анан ал бир себеп болду. Англияга чакыруу келип калды да. Мага Англияга чакыруу келип калганда мен коллектив менен бөлүшпөй туруп эле өзүм эми мен чакырып атат деп кирбедим да. Анан өзүмдүн эле макулдугун берип туруп эле виза алып алып, анан кийин билетти да алынып калгандан кийин анан айтып атпаймынбы? Анан айтсам, жок, бизде концерт бар да деп калышты. Анан эми заменять этип тургулачы, мен эми бул араңдан зорго эми виза эч кимге берилген жок да чындыгында. Мен Алматага барып алгам. Анан Алматага барып эч кимге чыккан жок, даже казактардын да ырчылар, артисттерине чыккан жок да ошол кезде. Түрксой уюштурган чоң бир дүйнөлүк фестиваль болчу. Анан жалгыз эле мага чыгып калды. Мен ага кубанганыман, анан айтайын деп эм, кандай айтасың, ушундай десең аны да түшүнбөйт. Анан мен араңдан зорго алдым тиги бу деп эле койдум. Анан эч кимге чыкпаптыр, бирок мен анан жумуштан анда кетейин деп эле чыгып кетип калдым. Оор болгон жокпу 25 жыл концерт? Ошол чыгып баратсам эле кайрадан телефон звонок болуп калды, Кытайга чакырып калышты. Анан мен оор сезген жокмун. Анткени ошол кезде мындай чакыруулар көбүрөөк болуп атканда. Ошо менен алаксыз калган турбайсызбы? Анан Англияга барып келдим, барып келгенден кийин да директор немемди айрып жиберди. Заявлениемдичи каласың кетейин деп жазып кеткем да.
анан арызымды мынтип айырып салды да иштей бергин барып деп койду. Андеди эле мен кайрадан отургум келген жок, чыгып кеткенден кийин кете берейинчи деп. Анан ошон 1 айдан кийин эле анан Кытайга кетип калдым. Кытайда ошо Харгосто ал жакта дагы ошол фольклордук мындай Средняя Азия, Орто Азиянын бир этнический бир немеси театр ачылыптыр. Ошонун ачылышы жаңы ачылып атат. Ошол Орто Азиянын гана артисттерин тандап жүрүшкөн экен да. Ошол жака чакыруу болуп калды. Анан мен бардым, ошол жерге келишип бир сыйра угуп көрүштү. Эмне бизге шаң кобуз керек деди. Шаң кобузун көрсөттүм, темир комузун көрсөттүм, баарын көрсөттүм. Барыбыз эле комуз, бирок кайсынысы шаң экенин билбейм дедим. Таңдагыла деп. Таңдагыла деп анан ар биринде ойноп берсем анан алар да кызыгып, бизге аябай унадыңыз, сиз менен контракт түзөлү деп калды. Анан макул деп макулдугумду бердим, бирок контрактына бир аз көбүрөөк мага төлөбөсөңөр мен бул жерде дагы жакшы эле гонорар аламын деп түшүндүрүп айттым. Эми баягы жумуштан кеткени менен той топурлар деле жакшы болуп аткан ошол учурда. Анан ошол ойдон той топуру деп мен немеден баарын филармонияны чыйыштырып койдум, ошентип камырыбыз да даяр болуп калды окшойт. Дилшат айым, кандай болгондо деле ал жакта сонун күндөр өткөн. Сагынуу болгон жокпу сизге? Азыр учурда кээде сагынам, анан бирок баягы көнүп калдым мындай. Көнүп калдым. 10 жылдык тыныгуудан кийин бир жака кайра бирөөнүн колунда иштөө, айлыкка иштөө, эртең менен туруп, бул дагы кандай десем, жоопкерчиликтүү иш да. Күндө жоопкерчиликтүү. Искусствого кайра ишке орношуу деле сизге оңойдон болбосо керек, Искусство азыркы жергеби окуган бул жерге мен азыр бир аз мындай айтканда морально көнүшүм керек. Анткени мен көбүрөөк эркин жүрүп калдым. Жумуш баягы өкмөттүн жумушунан чыккандан кийин тыныгуу болуп калды. Мен эми совсем эле үйдө отуруп калган жокмун. Ооба, иштеп жүрдүм. Өзүмдүн жумуштарым баягы жекече чыгармачылыгым менен иштедим. Өзүмдү ар тараптан сынап көрдүм. Бала үйлөдүм, келин алдым, небере көрдүм. Андан сырткарыда башка тармакка да кызыгып, бир аз колумду да салып көрдүм. Мисалы айтканда, случайно бизнес эмеспи? Жок, бул кандай деп айтсам, ал деле бизнестин түрү. Сизден кандай бизнес леди чыгат экен, айтыңызчы. Анткени сиз мүнөзүңүз жумшак го. Туура айтасың, бизнес леди чыкпайт да. Темирдей мүнөз керек, андай нерсени танкадай болуп неме кылыш керек. Мен өтө мындай назик сезимталмын. Анан бирок мен өзүмө жараша баягы азыркы кездеги актуальный неме бул легкий промышленность деп коет, неме кийим кечек менен самопашев деп коет го. Ошон менен да бир аз кызыгып көрдүм. Бирок сен туура айтасың, ал үчүн жанагы мүнөздү өзгөртүш керек экен. Баягы чыгармачылыкта бир назик болуп, бир калпта мынтип калып эле жүргөн эме ага урунганда жолуңдан ар кандай адамдар чыгат экен да. Алдап коет экен, акчаңды алып бербей коет экен, ушундай сыяктуучу. Ага да урунуп көрдүм. Андан кийин дагы неме кылып, мен негизи каттаманым моундай өөлүк менен кенен жаям да. Бирок эчтеке эмес, бул азыр ашканада андай неме жок экен. Бул мен да аракет кылып көрөйүн. Бул кыйыныраак болуп калат экен. Ал бизнесиңиз эмне болду? Жабылып калды. Аны ошентип анан токтоп калды ал дагы. Бирок көңүлүмдө дагы эле жүрөт. Балким дагы бир неме көрсөмбү деппи? Дагы бир көрөм окшойт деп ойлоп турам. Анткени баягы адамга бирдеме жакса сөз түрдө аны неме кылат го. Ошол нерсеге барат дегендей. Ал нерсе мага да жагат, ошондуктан мен дагы болсо дагы аракет кылып көрөм деген үмүтүм бар. Бирок анда өзүнүн сааты келет болуш керек, убакыт сааты.
азырынча сабак берип турайын дейсиз. Азырынча сабак берип атам, бирок бул сабакка неме баш оту менен кирип баратам. Жагып баратат. Бул дагы баардык нерселерди баягы окуп жүргөн кездеги алган билимимди кайрадан эстеп, анан ошонун баары болгон, мен алган билимимдин баарын азыр эми ушул жаштарга, студенттерге ошолор менен бөлүшүп атам. Бирок байкадым, баягы деңгел деген болот да. Мурунку кездеги деңгел, кийинки кездеги, андан кийинки кездеги ушул деңгелдердин айырмасында билип жатам азыр акырындык менен. Бирок буйруса ойлойм, эгерде ушул жакшы деңгелге чыгыш үчүн дагы жакшы тарбиялаш керек. Мүнөзүңүз жумшак, бириси жөнүндө бир ушакты, бир интригаларга аралашканыңызды деги көргөн эмесмин да. Жана эч жерден да окуган эмесмин да. Бул мүнөзүңүз сизге кимден, атаңызданбы же апаңыздан өткөнбү? Же өзүңүз табиятыңыздан ушундай назиксизби? Жумшак, эч кимге бир мындай жамандыгыңыз жок, тескери мындай акыркыңызды мындай бергендейсиз. Бул Назира ушул суроону качан ким берет экен деп ойлогом, бирок бул суроону эч ким берген эмес. Ушул жашка келип мен мындай интервьюларда ушул суроону эч ким бере элек болчу, сенин ушул сурооң өзгөчө суроо болду. Анткени чындыгында мен ушул мен апамдын мүнөзү ушунчалык назик, өзү да аристократический, мындай ак жумал, назик, мындай чапжак келген бир өзгөчө аял болчу. Эми анан атам дагы ушул булар баягы райондун интеллигенциясы деп коет эмеспи. Анан атам Досафтын председатели болчу. Ошентип булар акырын үйдө бири-бирине катуу сүйлөгөн уккан эмесмин. Таң калам да. Азыр мындай жаштардан аябай угабыз го, бирок үйдө таптакыр эч катуу сүйлөшкөн эмес. Балким ошодон бул апам да назик адам, атам дагы ушунчалык акырын жүргөн адам болчу. Ошол балким ошолордун баягы генетика го деп ойлойм да, бул биздин менин мүнөзүм. Эми негизинен генетика, бирок коом да тарбиялайт адамды, туурабы? Бирок коом тарбиялабойт, сизге алы жетпептир. Сизге алы жетпептир. Сиз ошол бойдон кандай болсоңуз ошол бойдон каласыз. Айтып калышат, ой назиксиң, ой тигиндей мындай деп. Бирок мен неме билбейм эми өзүмө кандай, бирок үйдө неме кылам? Акырын эле. Кезден үйдүңүз чыгып турабы, жок дегенде кээде? Кээде Анда дагы. Өзүңүз деген түштүктүн кызысыз. Жезден болсо көлдөн. Түтүн булап жатканыңыздарга бир топ жыл болуп калды. Ана айтыңызчы, мынакей бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр дагы бир ойлонуп калышсын. Ушул эжем үйрөнтүрбү көлдүн кургак кесмесин жасаган. Же жездем дагы деле оштун самсы менен, оштун ашы менен алдап жатасызбы? Аябай күлкүлүү да. Мен үчүн ушул убакка чейин келип ошол кургак кесмени жасабаптырмын. Үйрөнүп жоксуз? Үйрөнүп албадыңызбы? Жок, үйрөнбөптүрмүн. Эми баягы кайын журтумдун баары азыр немеде да, шаарда, чет өлкөдө, анан барып айылга барып кургак кесмени ошону үйрөнбөптүрмүн. Жакында эле ушул кургак кесмени неме кылып жеп көрүп ушун жактырдым да, анан ушуну жасайм деп аткам. Ушул убакка чейин мен туура немесин айтайын, алдабайм да. Анан бирок жездеңер болсо менден өтүп ашпозчу болуп кетти. Огородко чыгат, сезон башталар менен шашлык жасайт, анан плов жасайт, пловту менен ашып түштү. Азыр эми мурда мындай коллективде чоң неме болгондо мен ашпозчу болчумун, мен плов басчумун. Көпчүлүккө 10-20 кишиге да. Анан азыр эми ал бербейт, ал өзү жасайт. Ошентип тоңдук жигит азыр ашпозчу болду. Тоңдук жигитке оштарак өткөткөн турбайбы? Плов демдеп калды. Тоңдук жигит аябай красавчик жигит да. Анан түштүктүн кызы дагы аябай красавица да. Айтып атпаймынбы, сиз филармониядан эшикке чыгып басканыңызда мен аябай ушунча сизге суктанат элем да. Сиздерде жок деген бир баатыр эне болушуңуз керек эле. Эмне үчүн бир бала менен эле токтоп калдыңыз?
бул өкүнүчтүү нерсе. Чындыгында анткени бизди көрүп жаткан жаштарга бир эме болсун деп атам да. Мындай сизде айтсаңыз керек, как наставление катары, ай көп балалуу болгула, көп балалуу болгон жакшы дегендейчи. Туура айтасың. Бул деген бул мындай айтканда орчундуу неме суроо. Мен бир 3-4 жолу бойман түштү. Оор келген жокпу бул? Оор келди, аябай. Анткени ушунчалык биздин жумушта тыныгуусуз иштедик да. Анан сахнага чыгуу өзүнчө чоң мындай толкунданууну алып келет. Андан сырткары күндө эрте туруп алып, кечикпешиң керек. Ошол жумуш ошентип өзүбүздү карабаптырбыз. Суу, ысык суукка урунуп, ачка ток каласың. Анан күтөсүң, концерт барганда эрте чакырып коет, ошентип эле көп нерсени өзүбүзгө көңүл бурбай, ошол баягы жумуш деп жүрүп, баягы искусство требует жертвы деп коет эмеспи? Анын сыңары ошол нерсеге бүт башотубуз менен кирип кетип, ошондой немеден дагы кыйналып калдым. Ден соолугумдун да кеткени ошодон болду. Мындай 2-3 жолу чоң бойман түштү да. Эми 6,5 айлык уже чоңоюп калган. Чоң эле балдар. Абдан мен ошол кезде ушунчалык морально чөгүп, ушунчалык эстесем ыйлап, анан өзүм дагы ден соолугума карабай шишип, семиргенсип ушинтип жүрдүм. Бирок болбой эле иштеп эле анан баягы жолдошум эртең менен турат да, жумуштан кечикпешибиз керек. 1 минут кечиксең эле тим эле катуу, бизде дисциплина күчтүү да, анан баягы жипсиз байлануу немедей болуп эле сүйрөп алып эле жумушка барабыз, сүйрөп эле ошентип эле жүрүптүрбүз. Анан акыры ошонун баары чогулуп анан 25 жыл дегенде ошон үчүн балким мен кетип калуум дагы ошол ден соолукка да байланыштуу болду. Иммунитет түшүп кетет экен, өзүңдү өзүң карабайсың, мынтип эле чыгып коесуң, жакшы ойноп минтип элдин кол чабуусу менен эле ушун бул жашоо эмес да, андай негизичи. Бул жашоого менен бүтүп калбайт экен да. Биздин өнөр адамдарына деле кыйын негизиненчи. Бул элдин кол чабысы жакшы эле экен, сахнага аябай мындай күлүп жайнап чыгып кетесиң, анан укмуштай сезет эле, булар аябай жыргап эле жүрөсүңөр деп айтышат да. Ооба, туура айтасыз. Жыргап эле жүрөсүңөр деп айтат. Анын сыңары ушунун баары эми жаштарга айтарым, ар бир нерсенин азыр өз учуру, бирок ал кезде жок болчу, дүкөндөр көп нерсе жок, кыйынчылык кез болду, баягы 90-жылдарда. Анан азыр жаштарга айтарым эмне, заманыбыз абдан жакшы, бар, мындай жанталашуу деле эчтекенин деле кереги жок. Жанталашкан бул азыркы жаштардын ата-энелери уже жанталашып, баарын куруп коюшкан азыр. Чындыгында мына биздин возрасттагы, бизден улуулар ошол кыйынчылык учурга туура келгендердин баары үй жайды да жасап койду. Балдарына келечегине бир неме жасап коюшту жок дегендейчи. Анын сыңары азыр балдарга только жакшы алдыга жакшы максатты коюу керек. Анан кийин билим, сөзсүз түрдө билим, тарбия сөзсүз түрдө. Анан жакшы мындай жанталашпай, чересчур азыр интернетке мынтип кирип барып атпайбызбы? Бул дагы зыян ден соолукка, радиация урат дегендей. Анан ар бир нерсени өз ченемде туура колдонуп, туура убакытты колдонсо, анан кыздарыбызга айтар элем, ар бир нерсенин өзүнүн убакыты сааты болот. Ошол убакытта кандай неме кылсаң, бул жашоо бир келет, кийинки кайталанбайт, мындай айтканда. Ошондуктан мынакей Назирка, мен да сага айтам, ушул азыркы кезде кыздарга айтам, мындай баягы биздин кыргыздын тукумун көбөйтүп, төрөп, кыргызды көбөйтүп дегендей. Кыргызды ким биз ошентип неме кылбасак, ким ойлойт азыр? Баары эле Америкага кетем, Европага кетем деген эле жаштар азыр. Бирок ошого карабастан биздин мамлекетти да унутпашыбыз керек. Кыргыздын улуту жоголуп кетпеши керек. Буга дагы чоң салым бул жаштардык азыр. Жаштар эч жака кетпей, мындай кетсеңер да барып келип, Кыргызстаныбызды жакшы өркүндөтүп, салымыңарды кошуп,
кыздарыбыз көбүрөөк төрөп өз учурунда. Андан кийин дагы иштегенге дагы, карьера жасаганга дагы убакыт келет. Мына мен карьераны жашымда жасабадым, бирок 40тан кийин жасадым. Ошо заслуганы дагы ошол 40тан кийин алдым, 40 жаштан кийин. Мына камырымды да жайып алдым. Бир топ сырымды алдың окшойт, Назира. Мен азыр мынтип апамдын жасаган каттамасындай кылып, май сүйгө экенсиз азыр, сливочный маслону мынтип сүйгөп алам. Бул жерде бизди тартып аткан жигитти айтып атпайбы? Эң негизгиси даамдуу болуш керек депчи. Мырзалардын бардыгы эле даамдуу тамакты жакшы көрүшөт дегендей. Эң негизгиси даамдуу болуш керек. Алар кызыктырбайт, канча убакыт жасалат бул тамак. Жана айтып коюшат го, манты жасачы деп кетип калат го. Ооба. Ал манты канча саат убактыбызды алат, Анан буну сүйкөп өзү эң неблагодарный тамак деп койсом болот. түйшүгү көбүрөөк, анан кийин жесең бат эле түгөнүп калат, эң даамдуу бирок. Анан мына бычак менен мынакей менин Дилшат апабыздын каттамасын даамын көргүлө анан келип дегендей. Мына мен бул слоённый кылып атам азыр. У нас тоголуктоп коет экенбиз, биз азыр мынтип тоголуктойбуз. Кээ бири башкача жасайт. Кээ бир биздин эмеде башкача жасайт да ушу каттаманы. Мынтип кээ бири мен кеспейт экен. Кесип слоёный кылбайт экен, кээ бири башкача жасайт экен. Көрүп жүрөм. Подругаларым үйүнөн да көрүп жүрөм. Мына азыр мындай коюп коелу. Бул тыныгып туруш керек. Бир аз тыныгып туруш керек. Экинчисин баштап турайын, Назирка, ушинтип азыр мен экинчи каттамамы жасайын. Негизи мореки каттаманын өзгөчөлүгүчү бул абдан бат жасалат да. Анан кээде мындай шашылыш үйгө келип, конок келип калабы, келип калган кезде дагы бат эле камырды жууруй коюп эле, мынакей мен айтып атпаймынбы, бюджетный деп. Анан жука жайып алып, мынтип жука жайып алабыз дагы, анан бат эле буну ачтып деле кереги жок, убакытты тыныктырып деле кереги жок. Бат эле ары бери чай кайнагыча деле жасап койгонго болот да. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Blimy Official'дын куймактарын силерге жасаганын камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана Blimy Official'дан алсаңдар. Жаны. Биз тыныгуудан дагы буну бир аз ичинде май бар да, ошондуктан муздаткычка салып койдук. Азыр муздаткычтан жаңы алдык. Кайра жаябыз. Кайра дагы эми жайып алып, анан кийин биздин сковородкабыз дагы астына от жагып койдум. Даяр болуп калды. Эмедеги огородто анча-мынча бир отундар бар экен, араланган. Эме Дилшат айым, апамдын каттамасы деп калбадыңызбы? Анан ошол апаңыздын каттамасынан улам, апаңыз жөнүңүздө бир кеп козгоюн дедим да. Апаңыз кандай айым эле? Кандай эне, кандай жар болду? Апам деген ушунчалык боорукер, мээримдүү, назик. Анан ошончолук эмгекчил, анан аябай таза аял болчу. Анан кийин анан гүлдөрдү жакшы көрчү. Аябай өзү эрте менен эрте туруп неме кылчу, жумушка кетчү. Ал немеде автобекетте кассир болуп иштеди көп жыл. Анан бир 2-3 күн иштеп, анан бир күн эс алат да. Ошо эс алган учурда ал бекер жатпай, атайым эрте менен туруп алып Өзбекстанга баргандан кийин жазында гүл көчөттөрүн алып келер эле. Анан эшиктин астын баарын, огороддун баарын тимеле, бул жагы пушту, бул жагы сары, бул жагы кып-кызыл, бул жагы апапа кылып абдан
деме эле гүлдү жакшы көрөр эле да. Анан түркүн мындай ошол Кыргызстанда жок гүл да, Өзбекстандан алып келет да. Анан ошентип гүл алып келип тигип коер эле. Анан кийин апамды аяп кетип, кыйналбай эле койбойсузбу, эмне кыласыз деп эле жерди чукулап эле дем алышта эс албай эле ушинтип калса ошентчүмүн. Анан болбой эле анан кийин бизге каттама жасап берип, анан кийин ошо Өзбекстанга барганда жөн барып келбей, мөмө жемиштеринен көтөрүп келип, жашылчаларынан көтөрүп келип ушинтип неме кылчу эле да. Сиздер жакшы багып карачу экен да. Аябай жакшы карады. Анан сөзсүз түрдө мына мөмөлөрдөн жешиңер керек, бул витамин деп, ал кезде мындай кайда витамин дегенди түшүнүүбүз жок эле да. Таблетка сатып алыш керек, бияк дегенди билчү эмеспиз. Баары натуралдуу эмес беле? Бүт апам бизди ушул дары дармек менен чоңойткон жок да. Анан мөмө жемиште витамин көп болот деп көбүнчө ошо мөмө жемиш менен бакты, чоңойтtu. Анан сагынасызбы? Сагыныч болот кээде мындай көөдөнүм толуп, бугум толуп ушунчалык бир жаман болуп кетем дагы, анан өзүмдү кой деп мындай алаксытып кетем да. Подружка элеңиздер экөөңүздөр, сырдашат белеңизби апаңыз менен? Ооба, бирок аябай көпкө мындай сырдашканга дагы биздин убакытыбыз көп болчу эмес, анткени баарыбыз тең ушунчалык бош эмес элек да, занят элек да. Мындай айтканда эми мени үйдөн эң кичүүсү болчумун. Анан баягы улуу, менден улуу эжелерим, агаларым көп деле үйдө турушкан жок. Алар окуп, ошентип эле үйдө деле көп болчу эмес. Үйдө болгондо ушул мен менен болуп көп, мен менен сырдашып, айтып, улууларыман айтып, туугандарды айтып, ушинтип ошол айткандары баланын эсинде калат экен, эсте калат. А так мындай айтсаң унутуп деле каласың. Ошонун баардык айтканын азыр ойлосом мындай тарбия, таалим катары айтыптыр да. Анан ошону туура баягы бала баары эстеп калат экен. Ошондуктан азыр жаштарга айтар элем да, ошо балдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк тарбия катары баарын айтыш керек экен. Тууган уруктан баштап болобу, бир туугандары болобу, же мындай жашоодо кандай болсо ошону айтса, ал минтип угуп укпай эле жүрө берет жаштар, жаш бала да, бирок ошонун баары эсинде калат экен уккан боюнчачы. Мен ошол азыр эстесем ошонун баары мага айтканы эстейм да, баары бир эсимде калат экен. Мына майым да ысып кетти, мен азыр каттамамды салайын. Негизи сары майдан минтип салып отуруп, сары майдан улам, сары май менен бышырчу да. Үстүн жаап коелу, азыр үстүн жаап коелу. Отун азайтып коюш керекпи? Кандай бир температурада? Сөз түрдө бир аз азайтып коелу. 2 коюп коелу. Макул, бирде коелу. Анткени акырын кызарып бышай берет. Бул бышкыча, мен экинчисин жайып тура берейин, Назирка. Демек, апаңыз мээримдүү эне катары сиздин элесиңизде калып турду, ушунчалык, ошондой эсимде калды, анткени мага өтө мээримин көбүрөөк төктү. Мени ушул бала чактан эле эс тарткандан баштап мындай карасам, мен апама өтө жакын болдум, атама да жакын болдум. Мен ушунчалык күйүмдүү болчумун. Типтим эле эмне үчүн улуулары мендей эмес дей берчүмүн да. Бардык түйшүктү мойнуңузга кичинекейлер ушундай болот го. Өзүмчөн эле бардык түйшүктү алып алгандай эле. Анан кийин баягы атам болсо огороддо көбүнчө өзүнүн чарбасы менен алек болчу да, сөз түрдө жумуштан келет, анан бир 5-6 кою бар, ошону карап, анан кийин чөбүн кыркып, анан кийин ушинтип эле жем берип, ушинтип эле анан неме жүрчү. Апам болсо эрте менен эрте жумушка барат, жүгүрүп түштө келип мени карап кетет, ушинтип эле да. Анан бирок мен баягы жаш, бир көп болсо бир 7-8 жашта болсом керек, анан мен жүгүрүп эле апамдын иштеген жери жакын болчу үйгө. Анан кийин өзүм жалгыз калчумун. Баары мектепке кетип, анан ата-энем жумушта болгондо өзүм жалгыз үйдө калам. Анан үйдүн ичине киргенден коркуп эле сыртта эле жүрө берем да. Анан ушундай эс тарткандан баштап, анан кийин баягы ойлоп калыш мүмкүн, эмне үчүн бала бакчага беришпеди? Жок, бала бакчага барыптырмын. Бала бакчага эң өкүнүчтүүсү мынакей эсте калган. Бала бакчада мен кеч басыптырмын да. Анан баягы сызда отургузуп коюп эле карабай, мындай баскандарды карап ушинтип эле жүрө берсе керек, тарбия эжекелер, тарбиячылар.
анан баспаган үчүн таштап коюп анан эшикке ойноткону балдарды баарын чыгарып кетип анан мен калып ушинтип эле кеч басыптырмын да. Анан бир күнү ойлошуптур баары, тиги апам ойлоп туруп эжеси алып кетет үйгө. Анан эжем атам алып кетет. Анан же болбосо бири-бирин ойлоп эч кимиси мени бала бакчадан албай калышыптыр. Ошол кезде мен 2 жашта экенмин. Анан бир күнү эми баягы кечки тамакка чогулушат да, саат 8 болуптур. Анан менден улуулар тамак жасап, анан кийин эмне болду экен деп баарын тамактары даяр болуп, баары дасторконго отурушат. Ооба, даяр болуп отурушат. Отурушат, анан кийин эле караса, мен жокмун, көрүнбөйм. Анан Дилиш, мени Дилиш дешчү экен да. Дилиш каякта? Десе, билбейм, баары билбейм. Апай, сен садиктен албадың, сен албадың, бири-бирине сурап. Жок, сиз албадыңыз, сизди алат деди келип. Бири-биринин баарын ушинтип анан таамагын ташташып мени издегени садикке жөнөшүптүр да. Анан садиктен барып тыкылды, барса баары свет өчүк, сыртта эле сигнализация свет эле күйүп турат дейт. Анан тияка бияка басышат, жабыкта жаап, уже кароолчу жаап кетип калган. Анан издешип эмне кыларды билишпей, кароолчуга барайлычы деп анан воспитательный барсак, алып кетпедиңер белеңер дептир, үйүнө барса. Эми ал жерде баягы жөө, тети көчөгө бар, анан тетиги дөңгө бар дегендей райондун эмеси да, ар кимиси ар алыс жерде жашайт. Анан издешип неме кылгыча саат 11 болуптур. Каякта экенсиз, ошону айттыңызчы, жүрөгүм оорутпай. Анан воспитательный барса жок дейт. Андан заведующийсине барса, ал дагы алып кеткенсиңер, билбейм деп ошентишет. Анан чыдабай анан атам жүгүрүп кароолчусунун үйүнө барыптыр. Анан кароолчуга айтыптыр, барып ачкын депчи. Эми азыр түн кирип калды, каяктан табабыз? Бир ачып карайлы. Ошондо жүрөгүбүздү баса алды. Анан барып туруп анан эшикти ачып, анан сигнализацияны өчүрүп эшикти ачып, анан кирип, анан светти күйгүзүп, анан карасам да кроваттар турат го. Анан тети төрдө мен кийинген бойдон уктап калыптыр. Мени кийинтип туруп ошол жерге таштап кетишиптир. Ушунчалык ыйлай берип жүрөгүм түшүп, анан эсиме уктап калсам керек. Эми баланы элестетсең керек жаштаган. Ушунчалык жүрөгүм ооруйт, мен өзүм борморган ушуну укканда. Жок, ыйлагым келет адам. Эми ыйлагым келип кетти. Өзүм жана кичинекей кызымды элестеткенсиң дебенчи. Ооба, эми бала кичинекей деп көп карабайт да. Ушунчалык эле тарбиячылар ташбор болгон экен да ошол убактага элестетсеңчи. Кантип култуп аткандан кийин мен 18 жашка чыкканга чейин собранияда, ошо райондук собраниясында айтышып, баягы Кайынгелиевдин баягы кичинекей кызындай калып кетпесин деп ошентип собранияда баары мени неме кылышып. Бирок караңыз азыр, ошентишип. Азыр заман жакшы кетчүн эле сиз айткандай камера бүт бардыгы. Азыр заманда баары камерадан көмөзөлдөмө деп турат. Абдан жакшы шарт түзүлгөн азыр адамдарга. Эми айтыңызчы, апаңыз анан кийин тарынган жокпу? Сиз турмушка эрте чыгып кетпедиңизби? Эрке кызы, окуса экен деп, экрандан көрүп калдыбы сизди? Мындай. Экрандан көрүп калды, анан экрандан көрүн берип калды, колундай концерттериңизге катышып көрдү ошону? Жок, концерттериме катыша албады. Мен ийгиликтерим көрбөдү. Көрбөй калды. Мен ошондой баягы подъем деп коет го, өзүм жан талашып иштеп жүргөн кезде ошондой өтүп кетти. Өзүмдү ушунчалык неме, бирок чет өлкөгө кетип калып, мынтип кетип калып, кызым Германияда жүрөт, кызым Англияга кеткен, кызым Японияда деп эле ошону кошуналар менен бөлүшүп, анан тияктан бир неме алып келсек, баягы жок дегенде таттуу-паттуулардан алып келип, аны үйгө алып барып берсек, кошуналар менен бөлүшүп, сүйүнүп калчу, ошол эле болду. Анан концерттериме көрбөй, анан бир айтып атпайбы, мындай ушунчолук мен дагы ата-эне ошол энемди өзүм карайм деп ушундай алып келгенде, колума алып келгенде өтүп кетти да. Ошол ушунчалык өкүнүчтүү болот экен. Ушундай. Сыйыңыз көрсөтейин дедиңиз. Сыйымды көрө албай калды деп ойлоймун. Оорудубу? Жок, мындай баягы 80 жаш деле эне бала үчүн эне
жаш бойдон сезиле берет. Бул биз ойлойбуз да, бул ата эне бул эч качан өлүп кетпейт. Ошол эле ойдон жашай берет депчи. Биз ошондой экенбиз, же ошончолук эгоистический, же эркебизби? Бала түбөлүктүү ойлойт экен, эч качан бул бар бүгүн бар да эртең жок деп ойлобойт экен эч ким. Даже биз да өзүбүздү эртең кайда болобуз билбейбиз да, туурабы? Бул жашоого түркү эмеспиз. Ошону таптакыр неме кылбаптырбыз. Анан баягы ата эненин көзү өткөндө гана ошол нерсе ушунчалык арман болуп калат экен да балагачы. Артыңыздардан ким кууп барды, ошону айтыңызчы бала. Кайсы? Күйөөгө тигенинизде жездем сиз жөн эле троллейбуска салып эле алып барып коюптур го үйүнө. Киного алып барам деп үйгө алып барып коюптур го. Ошондой баягы шаарды жакшы билбегендик, анан эмнегедир ошол күнү сезген жокмун, бирок каалаган жокмун. Киного барышты. Киного бутуңуз тартпай эле. Бутумда тарткан жок, анан тиги жигит менен баргым келген жок да. Бирок баягы тагдыр канткени менен баягы өзүнүн немесин алат да, тагдыр тартып туруда. Анан көрсө алар даярданып коюшуптур да. А мен түшүп алып абдан нааразы болуп атам. Эмне үчүн бул кыз киши үчүн акчасы жок эле бул киного апаруу деген эмне деп тартын жаман көрдүм. Ушунчалык таарындым. Ошол кандай болду эле биздин көрүп жаткан замандаштарга мындай толук кандуу маалымат болсун да. Баягы ала качуу дегендер болот го. Көңүлү барбы, көңүлү жокпу, барып алып качып эле үйдө бар жолун салып отургузуп коет го. Ошондой анан баягы бирок негизи кыз кишинин көңүлүн сурабайт экен да. Бул биз айымдар бир өзгөчө, биз мындай кандай десем, ошол жагынан так жооп айта албайт экенбиз да. Ооба, мен сени менен турмуш куруп кетем деп, бул деген баягы решительно мындай чечкиндүү аял заты аз да биздечи, андайчы. Мен сени менен анта албайбыз, биз назикпиз, биз ички сезимибизди да айта албайбыз, тартынабыз. Жана эркек сүйсө алат деген ошол экен да. Биз ошончубуз да. Эркек сүйгөн гана эсеп, аял сүйгөн эсеп эмес. Ошондой болчу. Бирок азыр заман бир аз башкача. Анан бактылысызбы, ошону айтыңызчы мага. Жездем менен канча жыл болду? Жашап атканыңыздарга бир 40 жылдан ашып калды? Жок, андай болгон жок. Балабыз араң эле 33-кө чыгып. 33 болсо бир 35 жыл болдуптур да. Ой, бул деле бир чоң. Ооба, 34, 35, туура айтасыз. 35 жыл чогуу бир үйдө, бир коrodо, бир жумушуңуздар, кесибиңиздер дагы бир. Чарчаган жоксузбу? Болду эле ушундай бир учурда бир. Өзүң бир башка жумуш таап кетчи, мен өзүнчө иштейин деп. Же кайра кызыктуу болду, экөөңүздөр эр шаркак болуп бир иштеп. Абдан кызыктуу болду башында. Чогуу жүрүп, эч бир проблеманы билбейсиң, кызганыч жок, кызганыч жок, чогуу жүрөсүң, проблема жок. Көпчүлүк ошо кызганычтын айынан анан мындай ойлору чогуу болбой ажырашып кетип атышпайбы? Бири-бирин түшүнө албайчы. А мында баарыбыз түшүнөбүз, анткени ал бир четинен ал дагы музыкант, мен дагы музыкант, темабыз бир, чогуу жумушка барабыз, чогуу келебиз, концертке барабыз, чогуу күтөбүз, келебиз, ушул эле болчу да. Бирок жаман эмес, абдан сонун болду. Анан кийин бирок адам бири-биринен чарчабадыңыздарбы деп сурап атпайсыңбы? Ансыңары кээден баягы мурда таптакыр урушчу эмеспиз. Жок болчу бул. Мындай сезим, мындай нерсе түшүнүк жок болчу. Таптакыр урушпаптырбыз. Кийинчерээк эле идиш аяк кичине кагылыша баштады. Болот экен, бул дагы үй бүлөдө идеалдуу деген болду. Дейт го, ушундай бир период болот экен да. Бири-биринен чарчанып калат экен да. Жана айтып коюшат экен, балким сүйүү балдарга өтүп кетет дейт, дагы бир нерсе дейт. Мына ошол кризистен кантип чыктыңыздар? Анткени бул кризиске баардык үй бүлө кабылат экен да, замандаштар баардык үй бүлөдө бул нерсе болот экен да. Ошодон кантип жеңип чыгып, азыр дагы деле ошол экөөңүздөр кол кармашып жүрөсүздөр? Бул кризис азыр учурда ушул кризистебиз. Анткени жеттим. Анан ушул кризистебиз, анткени баягы
баягы аял заты деле бир жашка келгенде ошондой кризисный возраст деп коет. Жашта. Анын сыңары ушул любой нерсенин өзүнүн кризиси болот. Бир эле мамлекеттин экономикасында кризис болот. Интересно. Ал үйдө да болчу кризис. Үйдө да болот, ар бир нерсе болот. Анан бирок ошону баягы адамдын баягы токтоо мамилеси менен, түшүнүү мамиле менен ошону мындай нейтрализовать этип туруш керек да. Сиз урушканды деле билбейт болуш керексиз. Жок, мен урушканда жөн эле мынтип неме уруша бербейм. Уруша бербейм. Бул реально по факту да, айтып эле коем. Анан жөн эле кыйкыр урушкан бул түшүнүү кандай болбош керек. Бул адам бир четинен өзүнүн баягы деңгээлин жөн эле урушкандык бул мен ойлойм. Ал кандай десем, андай адам түшүнө албайм өзүмчү. Керек ушура бергенденчи. Бул деген өзүн өзү кармай билиш керек адамдар. Бирок по факту айтып коюш керек. Ошондой да. Анын эми айыл жергесинде же мындай ар кандай үй бүлөлөр болот, ар кандай деңгээлдеги адамдар бар да. Кезигиши мүмкүн, бирок мен ойлойм бизде баары түшүнүк менен. Азыр ошондо кризисти кантип чыгып атасыз? Ал кризисти ал этаптардан. Ал этаптардан чыгуу үчүн ошонун немесин сурасаң. Токотер жерин айтыңызчы. Азыр мен каттамамы бир карап коеюнчу. Кызарды экен. Сонун бушуп атат, между прочим. Бул эме да. Сиз экөө кабак башына эмесине жараша болот да, тамактагычы. Сиз экөө сиз күлүп, жайнап караңызчы, кандай сонун маанай менен бышырып атсаңыз, мына караңызчы, кандай сонун. Мындай коюп коелу, муздап турсун. Азыр мен буну жайып, мындай жайып салып коебуз. Ал кризистен чыккан неме дарысын айтайын, Дарысы кайда сатылат экен? Кайсы жакта сатылат экен? Ал дарысычы негизи мындай неме болуш керек да. Адам жакшы түшүнүү менен, кармануу менен ошондой эле неме кылбасачы азыр өтө заманыбыз башка болуп атпайбы азыр? Оппале. Заманыбыз азыр башка, морекей бир топ эле кыйынчылыкты көрүп койдук, ден соолуктан дагы, ковид дагы ошол адамдын нерв системасына дагы өтө таасири бар. Ошондуктан азыр ден соолукту караш үчүн дагы бир аз кармануу керек, нервти сакташ керек, эң негизгиси нервти. Баары жакшы болот. Негизгиси каттаманын немеси секрети ушул сары майга бышканы жакшы да. Сары майга бышырганы сонун болот. Таза. Жаап коелу дагы. Жакшы немени айтайын дедим эле. Ошого дарыны, адам өзүн өзү развивать этиш керек. Биринчиден кызыгуу. Болду да, эми жашоо бүттү да, анан кийин эмне кылат элем деп адам өзүбүз мынтип баягы чектебеш, жерге көмбөш керек да, мындай эртечи. Ой, эмнебиз калды эми бул жагы деп уже жашоону чектеп коюп атпайбызбы өзүбүз элечи. Бул жакта программировать этип коюп атабыз да өзүбүздүн мээбиздичи. Ансыңар антпей кызыгып, азыр көпчүлүк мына интернеттер ачылып атат, көптөгөн окуулар бар, курстар бар. Адам памятти дагы иштетип туруш керек экен да, акыл эсти дагы неме кылбаса, мындай иштетип турбаса, ал дагы кете баштайт экен. Иштен чыга баштайт, унутчак боло баштайт адам. Ансыңары ошону дагы неме кылыш үчүн адам өзүн өзү жөн эле мындай таштап койбош керек экен да. Демек, мамиленин үстүнөн дагы иштеш керек экен, Мамиленин үстүнөн иштеш керек. Эгерде мисалы үчүн мен бир нерсеге кызыгып, макул, башка аспапка, же болбосо башка кесипке, же болбосо башка азыр көп да, тигүүчүлүккө же дагы кулинарияга бирдемке кызыгып ошонун артынан изилдеп өзүмдү неме кыла баштасам, үйдө чыр деле аз болот да. Ооба, туура айтасыз. Ошондо сиз дарыны каяктан таптыңыз? Ал дары ошол ошонун баарын изилдедим өзүм. Өзүм изилдедим.
издендим, кандай кылыш керек ушундай учурда. Бирок аны изилдеп атайын жаткан жокмун. Бирок ошол неме менен эле жашоодо эле походу келип атты. Агым менен өзгөрүп атты. Агым менен эле ошентип адам изденип туруш керек бул жашоодо. Бир эмеден эстеп кеттим, бир болгон эле окуя экен да. Тетиги маңдайыбызда турган үйдөн эле бир бөлмөлүү квартира алып берип койчу, тамак бышырганда эле чакырсаң эле келип турам дегендейчи. Ушунчалык чарчанып калыптыр да көзүнөчү, анан көзү да чарчанып калыптыр да, экөө жашаганына 40 жыл болуптур да анан. Тетиги маңдайыбызда турган эме көп кабаттуу үйдүн бир бөлмөлүү эле эме алып берип койсоң квартира, анан тамак бышырганда эле кол булгап койсоң тамак ичип эле кайра кетип калам дейчү экен да. Анан сыңарындай ошо мамиледе да ушундай кризис болот экен да. Ушул эле сурооңа мынакей ушул эле бекеринен келген жок. Сен да бекеринен айткан жоксуң. Ушул адам баласында азыр болуп атат да ушундай кризисный немелерчи, сезимдер. Ансыңар мен деле сен айткандай тетиги курулуп аткан үйдөн бир бөлмөлүү деп аны дагы өзүм неме кылам. Мисалы да. Сунуштадыңыз. Сунуштабайм, өзүм жасайм ошонун баарын. Өзүңүз жасайсыз. Айтпай Айтпай. Жок, анын башын оорутпашым керек. Эмне үчүн мен анын башын оорутуп, анан проблеманы көбөйтүп, ал жасай албаса, жасагысы келбесе, мисалы үчүн, мен өзүмдү өзүм неме кылышым керек да. Туурабы? Туура айтасыз. Мен анын философиясы эми жеттим ага. Нервди коротпошум керек. Ал аны эмне үчүн тревожить этем. Эгерде жасагысы келсе жасайт, жасагысы келбесе жасабайт. Андан көрө мен өзүм жасайм деп ошол кадамга өзүм барып жасайм. Сонун кеңеш болду. Ушул кеңешти биз деген азыр маегибизди бир жакшы ыр менен бекитип коюшубуз керек да азырчы. Бир жакшы ыр менен бекитип койбойлу, кандай дейсиз? Макул, жакшы болот. Сүйгөн, биз жакшы көргөн ыр. О, болсун, ага чейин каттамабыз дагы ушуп калат. Сонун болуптур. Караңызчы, мына мага жакты сиздин рецептиңиз анткени слоёный болуп, сонун болуп калат экен да. Слоёный эми ар ким ар кандай жасайт экен мындай. Мага жакты. Кант кошуп койсок деле болот экен, балдар жаш үчүн. Үстүнө кант себелеп коебу, шекерден. Мен эми баягы азыр кантты дагы көп жебеш керек болуп атпайбы? Баягы кантты көп жебегиле деп профессорлор дагы неме кылып атпайбы? Эми чечип койсом болот, Саламатсыздарбы? Мен Жумакеева Жанара Жумакеевна, Медцентр KG клиникасында лор дарыгери болуп эмгектенем. Сиздерге тарсылдактын жарылуусу жөнүндө айтып бергим келип турат. Тарсылдак кайсы учурда жарылат? Кулакка травма алганда, өнөкөт кулактан ириң акканда жана кулакты убагында дарылабаганда тарсылдак жарылышы мүмкүн. Эгерде сиздин кулагыңыздын угушу начар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин клиникада кулак угууну жакшыртуу боюнча баардык операциялар жасалат. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин дам программасынын көрсөтүүсүндө биздин өтө шайыр, сулуу, айтып атпаймын сиздерге, ушунчалык кызыгат элем. Эжемдин басканына, сулуугуна чын жараткан сизди эч нерседен кем кылган эмес да. Мурдуңуз кырдач, жүзүңүз апакай. Иши сонун жанагы өткөндө Нуриса Абазов эжем келгенде да аябай таң калгам да. Ай, кантип сактанып атасыздар депчи десем, эмнеге дейт. Ой, мен мектеп кезде эле ошол кичинекейимде эле жана Арно концертти көрүп отурат элек да. Ошол бойдонсуздар да. Бул да болсо адамдын мүнөзүнө жараша. Мында өзүңүздөр назик, сулуу, айымсыздар. Бул нерсе сакталып калган да. Эми эжеке сизден бир сонун чыгарма болсун. Жакшы адамдар көп болсо экен деп дайыма ырдап келесиз. Азыр дагы баса белгиледиңиз. Жакшы адамдар болсо жашообуз кызыктуу болот, жашообуз кооз болот. Биз көрүп жаткан адамдар биздин жүзүбүзгө нурлуу, мээримдүү көрүнөт экен да, жакшы адамдар көп болсо. Анда кол чабуулар болсун, замандаштар. Ошол 70 миң катталуучусунун аттарынан мен эле чабып коеюн колду. Рахмат, Назира. Жакшы адамдар көп болсун деп негизи мен тематикам философия, жакшы нерсеге жашоо образыңыз ошондой экен да, мындай жакшы адамдар менен эле болгуңуз келе берет экен да. Туура айтасың. Мына тамакты да караңызчы, өтө сонун тим эле даамдуудай сезилип атат да, сырттан эле көрүп. Ооба, ошол мындай айтканда жакшы адамга жакшы адамдар жанашат экен. Энергетика ошондой тартып турат экен да. Анан мисалы үчүн бир ак караны коюп койсоң экөө кошула албайт кош сыяктуу да. Анын сыңары жакшы адамдар сөзсүз түрдө жакшы адамдарды өзүнө тартып турат экен. Адамдын энергетикасы өтө күчтүү болот экен да.
Сыңары Гүлжамиля Шакирова эженин бир жакшы ушул жакшы адамдар көп болсо экен ылайым деген ырдап жүрөм, ошол ырдап коеюн, Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү, жандарында болугандай көңүлдү, кийсең да унуткарып коюшат. Алар барда, дүйнө барда төгүмдү. Алар барда, дүйнө барда төгүмдү. Жандап жүрсө вазирлердин жакшысы, хандын дагы бейпил болот тактысы. Бул жагын токтотуп коеюн. Унутуп калыптырмын, болот ошондой. Үнүмдөн переживать этип атып, эми улап кетсек дагы болбойт, бирок баягы адам эгерде ден соолугу жакшы болуп турса, эч нерседен коркпой эле туруп эле бакырып ырдай берет. Бирок кээде менде 2 инструмент бар экен. Биринчиси комуз, ал эми экинчиси үн экен да. Ошол азыр экинчиси бир аз ооба, бир аз азыр жаз мезгили келип, бир аз шамалдап турган кези. Анан ага карабастан азыр бир шингил сиздерге таштадым. Анан антип кичеле мына каттамабыз да даяр болду. Чогуу даамдап көрөлү, замандаштар. Жакыныраак келиңиздер. Чогуу бир сындырым болсо дагы чогуу бөлүшүп жейли, бөлүнгөндү бөрү жейт дейт го, бөлүнбөй даамдап көрөлү. Биздин основной эмебиз, дегустаторубуз бул Замир. Замир келиңиз. Замир келбейсизби? Негизи эркек кишинин немесе ой пикири айымдар үчүн маанилүү. Биз аябай жан талашып, тамакты таптап жасайбыз го. Туура айтасың. Биз үйдөгү ушул баягы үйдөгү бул эркекти сыйлаган аял эч качан кем болбойт экен. Ушул эркектердин көңүлүнө жакса, анан ошолар курсагы тойсо, ушулар сүйүнсө, биз да кубанып турат экенбиз да. Ушудан бир жакшы бир неме алабыз, өзүбүзгө дагычы. Энергия, жакшы стимул, жакшы маанай алабыз, кубанабыз. Кел. Ортобузга тогозолуп. Assalomu alaykum do'stlar. Это я Замир деп кой. Это я. Сизда закатымда. Ошо үстүндөгүсүн кесе бер, анткени бул бир аз мустады. Дарап туруп, сымадып бардыбызга кесип берейин. Менин колум таза. Жаңы эле жооп келдиң. Эркек дамдап көрсүн дейт, чынын айтканда. Бирок бизде биякта эжем эң эле улуусу, эң эле сулуусу. Ошон үчүн эжем биринчи өзү дамдап көрөт. Анан кийин биз Назира экөөбүз дамдап. Келиңиз эжем, алыңыз. Көрүңүзчү. Рахмат. Анан кийин сизден кийин биз баштайбыз. Мынакей, алыңыздар. Бисмилла. Амин. Бисмилла. Бир нерсе жетишпей жатат, э? Не дейсиздер? Сулар дейсизби? Нет, чай жетишпей жатат. Мен барып чайга барып келерейин. Ооба. Сиздер болсо Чайдын көгүнөн демдеп кел. Рахмат. Ошол туура. Замирге жакты, демек бизге дагы жагат го. Сон болуп турат. Окмош. Ысык чай менен ичиш керек бул. Ооба. Таманы. Окмош болуп тур. Замир дагы мына убада бергенде биздин чайларыбызды алып келди. Эжеге мен дасторкон чекесинде олтуруп, сиз экөөбүз дагы алдан ары маегибизди улантып, башка ооруларыбызга
дарылардын рецепттерин жана кайсы жерде сатып алса болот экен туурасында да сүйлөшкүм келип атат. Биз маегибизди улантайлы, бирок эфирибизди жыйынтыктайлы. Учурдан пайдаланып сизге биз ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз, Кудай буйрса жылы айланбай дагы неберелүү болуңуз дегенде, үйүңүздөр очор бачар болуп көйө бериңиздер. Келиниңиз келин болбой кыз болуп берсин сизге, небериңизди жетелеп, Кудай буйрса кийинки эфирден жолугушканга чейин деп айткым келип жатат. Кудай буйрса, мынакей жай келсе, эжекемдин колунан барып отун жагып, сону бизге манты жасап берем деди. Манты болбосо шорпо дейт, шорпо болбосо сиздерге сонуңгу плов басып берем дейт. Айтор жакшы пландар, негизи ар кандай узун ташташ керек, Кудай буйруса дейли. Жеке сизге эркин микрофон. Замандаштарыма, менин катталуучуларыма бир калоо тилек айтып койсоңуз. Чоң рахмат. Назира, сенин катталуучуларың чындыгында көп экен. Кудай буйруса, мынакей ар бир өнөр адамдын мындай жүзүн ачып, эми колунан эмне келсе ошонун баарын мындай айтканда жан дүйнөсүн ачып атасың да. Ошол ыраазымын. Өркүндөй бер, ылайым ошол передачаңдагы деги эле өзүң дагы ар дайым жаркырап жайнап, бактылуу, жакшы мындай бакубат өмүр сүр, ден соолукта бол, аман бол. Ал эми ушул көрүүчүлөргө болсо, баарыңыздарга аманчылык каалаймын, ден соолук каалаймын. Ар дайым ушул биз менен Назиранын YouTube каналына көбүрөөк кирип, өнөр адамдары эмне колунан эмне келсе, мынакей ошол нерселерди көрсөткөнгө, бир бурчун көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Ар дайым биз сиздерди сүйөбүз, сиздер менен биз, сиздер да биз менен болуңуздар. Рахмат. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова, кадр сыртына Замир болду. Кудай буйрса сиздер менен экран аркылуу жолугушуп турайлы. Сөз түрдө биздин каналыбызга кирип катталып жана комментарий бөлүмүнө билдирүүңүздү калтырыңыздар. Анткени сиздердин билдирүүңүздөр биздин канал үчүн абдан маанилүү. Көрүшкөнчө.